чындык деген чыркырап мына ушул күнгө туш болгон экен. Буйрса мына ушундай мүмкүнчүлүк болуп турат. Кыргызстаныбыздын келечек жаштарын ойлоп, буйрса 10 январь күнү ар бирибиз мына ушул келечегибиздин жаштары болгон, келечекти түзө турган уул кыздарыбыздын келечегин ойлоп, буйрса ар бирибиз жүрөгүбүз менен жакшы бир кеңешип мына ушул Садыр Нуркожоевичти шайлап алсак, буйрса эң алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деген ишеничтемин. Урматтуу туугандар, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер болгон Садыр Нуркожоевич менен жолугушууга чын жүрөктөн келгендер барбы экен? Чын жүрөктөн колдогондар барбы экен? Урматтуу туугандар, мынакей азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин буйрса, уулуңуздар, талапкериңиздер Садыр Нуркожоевич дагы келип калат. Мына ушул күнгө чейин 10 күн аралыгында Кыргызстандын булуң бурчуттарына барып жолугушуп жүрөбүз. Албетте эң сонун колдоолор менен, эң сонун алкыштар менен, жакшынакай ак баталар менен узатып жатат. Бүгүн дагы туугандар мына ушундай эң жогорку деңгээлдеги, алардан дагы өзгөчөрөөк жакшынакай алкыштар менен, колдоолор менен узатып алышыбыз керек туугандар. Ошондуктан туугандар, ал инсан келечекте бир сыйра бир кыйкыр болбойлубу? Мен Садыр дейм. Сиздер ал инсанды президент катары көрсөңүздөр, президент деп каттуу эле бир каттуу көөдөндөн чыгарып бир каттуураак кыйкыр кое алабызбы? Колдон келеби? Аны эмесе кеттик. Буйрса Кыргызстандын президенти Садыр! 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 Рахмат туугандар, эми келиңиздер. Бул репетиция болсун, эми кол чабып бир катуураак кыйкырып көрөлүчү. Кол чабуулар менен коштосуздар. Келиштикпи? Садыр! 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 Теңир туугандар, өзүңүздөр бир кол чабып коюңуздарчы. Илгертеден мына теңир туугандардын адилетсиздигине чыдап шайлап алдык туугандар. Буйрса 32 күн гана мына бийликте иштептир. Анын дагы 22 күнүн бир-экөөсүн айта кетсек, мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда адилетсиздик акыйкатты орнотом деп 230 күнү абакта жаткандын көп болбосо дагы 3 айлык үстүк пайызын жоюп берүүгө шарт түзүп берди. Бул дагы мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан канчалаган мамлекеттер чыныгы жашоосун билген, карабайым элден чыгып жөнөкөй органдарынын адилетсиздигин, куугунтугун жон дээрисинен өткөргөн инсан кичинейин барга көппөгөн дегендер барбы экен? Теңир туугандар барбы экен? Кайра айткылыңыздан келген сөздү кайталап айталы. Садыр! Олигархтар эмес, саясий күчтөр дагы эмес, анын колдоп турган артында эң маанилүүсү өлкөбүздөгү тынчтык, элдин биримдиги жана коомубуздагы коопсуздук бүгүндөн башталат. Касынын мамлекеттик гимни жаңыртсын.
Кыргызстан агайын журтум, кадырлуу аталар, апалар, келечек ээлери болгон урматтуу жаштар, телегейге тегиз карап, бар пейилин төккөн меймандос, Теңиртоолук туугандар. Сиздер менен кайрадан көрүшүп отурганыма өтө чоң ыраазымын. Теңиртоо жергеси табигат тартуулаган жаратылышы дагы, жайгашкан жери дагы өзгөчө аймак. Нарын бул өлкөбүздүн, элибиздин куту. Нарын суусу өлкөнүн бүт аймактарын аралап аккан улуу дайра. Элибиздин кан тамырындай болгон ыйык дарыябыз. Биздин ар бирибиздин үйүбүзгө кирген жарык нур нарындан башталат. Улуу элдин касиети, анын мекенчил, намыскөй, эр жүрөк уул кыздарында. Теңиртоонун койнунда төрөлүп, жердик эмес, элдик, уруулук эмес, улуттук эчен инсандар чыккан жер. Залкар ойчулдар, Арстанбек жана Калыгул, Тоголок Молдо жана Казалчы Казыбек, манасчылар Айтике, Келдибек, Тыныбек, Молдобасан, Шапак, теңдеши жок балбан Кожоңкул, Куйручук Куудул, атактуу сулуу Акмөөр, чыгаан таланттар Муратбек Рыскулов, Бүбүсара Бейшеналиева, Таттыбүбү Турсунбаева, Калык Акиев, Боогачы, Муса Байетов, Мыскал Өмүрканова, Жумамүдүн Шералиев, агартуучулар Ишенал Арабаев жана Жутакеевтер ушул нарын жергесинен чыккан. 25 жыл бою республикабызды жетектеген, өмүрүн элге ак кызмат кылууга арнаган улуу инсан маркум Турдакун Усубалиев сиздердин жердешиңиздер. Залкар акын жазуучулар Мидин Алыбаев, Шүкүрбек Бейшеналиев, Шатман Садыбакасов, Кеңеш Жусупов, Есенгул Ибраев, Шайлообек Дүйшеев, композиторлор Калый Молдобасанов, Калыйбек Тагаев, Муратбек Бегалиев жана башкалар улуттук адабиятыбыздын жана музыка өнөрүнүн сыймыгы болуп калышты. Облуста эл үчүн, мекен үчүн жанын үрөп кызмат кылган, адал иш, ак эмгеги менен баар табышкан инсандар көп. Советтер Союзунун баатырлары Дайыр Асанов, Анварбек Чортеков Теңиртоо койнунда төрөлүшкөн. Кыргызстанда социалдык эмгектин баатыры, социалисттик эмгектин баатыры наамын алган 2 мугалим болсо, Өкө тең нарындан болгон. Булар Апыш Койчуманов, Көкөбай Мамбеталиевтер. Нарын облусу мал киндиктүү аймак катары бүтүндөй Кыргызстанды, ал эми Совет мезгилинде Орто Азияны сүт, эт азыктары менен камсыз кылчу. Кандай мезгил, кандай доор болсо дагы Теңиртоо аймагынын эли мал менен тиричилик кылып келген. Жайыт жетиштүү, тойут топтоп алууга шарттары бар. Дүйнө жүзү боюнча азык-түлүккө баа жогорулап жатат. Демек, айыл чарбасын өнүктүрүү менен мол киреше алууга болот жана ошого умтулуубуз зарыл. Бирок азыркы шартта облустун экономикасы, мал чарбасы жана дыйканчылык менен гана чектелбестен өнөр жайы жана башка тармактары өнүккөн аймакка айлануусу зарыл. Бул үчүн облуста потенциал жетиштүү. Буга аракеттер гана керек. Жакынкы 10 жылдыкта 21-кылымдын талаптарына шайкеш келген туристтик, логистикалык маанилүү түйүн Теңиртоо койнундагы илимдин жана маданияттын чордону катары өсүп өнүгүш үчүн облустун борбору Нарын шаарынын зор мүмкүнчүлүктөрү бар буга. Урматтуу Теңиртоолуктар, бүгүнкү жолугушууга Нарынын шаарынын тургундары, Кошой атабыз жердеген ат башылык агайын журт, атактуу Тайлак баатырдын урпактары болгон акталалыктар, чыгаан окмуштуу философ Асанбек Табалдиевдин жана элдик шайыр Асек Жумабаев өңдүү залкарлардын кичи мекени болгон Нарын районунун өкүлдөрү келишти. Бул аймактардын ар бирине тиешелүү өзгөчөлүктөрү жана жетишкендиктери ошондой эле көп жылдан берки чечилбей келе жаткан
көйгөйлөрү бар. Мен бүгүн жакынкы жылдары чечүүнү талап кылган негизги көйгөйлөргө токтолуп кетейин. Бардыгыңыздар жакшы билесиздер, азыркы тапта дүйнө элин дүрбөлөңгө салып аткан жугуштуу илдет күчөп турганда өзгөчө медицина тармагына олуттуу көңүл буруубуз зарыл. Нарын райондук медицина борборуна 75 орундуу аймактык оорукана ачпасак болбойт. Анын курулушуна керектелүүчү 60 миллион сомду бюджетке киргизебиз. Мындан тышкары Нарын райондук медицина борборунун имаратында жайгашкан кургак учук бөлүмү башка жерге көчүрүү зарылдыгы бар. Бул маселенин чечилишин сөзсүз колго алабыз. Ал эми Нарын кестеринин курулушун улантуу иши 2013 жылы башталып, 2016 жылы денонсацияланган экен. Нарын районундагы орток, Чет Нура жана Дөбөлүү айыл аймактарынан 2458 гектар жер аянты өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясына которулуп, бул жерлер капитал катары киргизилген. Ушуга инвесторлорду табуу аракетин көрөбүз, инвесторлорубуз бар. Бул долбоорлорду ишке ашыруу жаңы жумушчу орундарын пайда кылат, облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүн тездетет. Ошондой эле 10 арча насостук станциясын өзү агып чыгуучу системага өткөрүү зарылдыгы чыгууда. Буга 135 миллион сом акча каражаты талап кылынат экен. Бюджетибиз толукталгандан кийин же инвесторлорду табуу жолу менен бул көйгөйдү дагы чечебиз буюрса. Оттук айылынын Байдулуу каналына Жергетал айыл аймагынын Чоң Тешик участкасына БСР курууну максат кылабыз. Райондогу билим берүү жаатында да бир катар маселелер бар. Жылан Арык айылындагы Жусупов жер көчкү айылынын, Кыязов Эмгектала айылынын, Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектептеринин курулушун баштоо ишин каржы булактарынан караштырабыз. Куйбышев, Төшбулак, Ирисуу, Экинарын, Кеңеш, Оттук, Ташбашат, Эмгекчил жана Шоро айылдарында да ушундай эле көйгөй мектептерди куруу зарылдыгы бар. Авариялык состоянияда турган мектептер булар. Эми кебимди Нарын аймагында бүгүнкү күнгө чейин чечилбеген суу маселеси боюнча айтсам. Нарын аймагында бул чоң маселе. 8 март айылындагы Топон-Арык каналынын 2 километр аралыгында лоток жараксыз абалга келип калган экен. Андан аккан суу жерге сиңип 8 март айылындагы турак үйлөрдүн жертөлөсүнөн чыгып зыян келтирип жатыптыр. Каналдын бузулган 2 километр аралыгына лоток коюлса, 250 гектар жер аянты сугат суусу менен камсыз болуп, элдин үйлөрүн сактап калат экенбиз. Эмгектала айыл аймагында 700 гектар жер аянтына суу жетелек экен. 1 километр аралыкка суу түтүктөрүн жаткырып, насос менен сордуруп суу чыгаруу зарыл. Каржы булактарын чечебиз, буга өтө көп деле каржы кетпейт экен, буюрса бул маселе чечилет. Кызыл Жылдыз айылындагы сел алып кеткен көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө салынат. Жергетал, Жалгыз Терек, Алыш, Кеңеш, Оттук, Эки Башы, Жамбулак, Учкун, Куланак айылдарындагы таза суу системаларындагы оңдоо муктаждыгы бар экен. Нарын аймагындагы элдин эң башкы көйгөйү бул албетте жол. Аксай өрөөнүнө каттаган жолдорду ремонттоо ишин аягына чыгарышыбыз керек. Маданиятсыз эл болбойт дейт. Тилекке каршы кийинки 30 жылда жалаң саясат менен шугулданып жүрүп, бардыгыбыз чарчагандай деле болдук. Маданиятка мамлекеттик деңгээлде камкордук көрүлүп, улуттук идеологиябызды жандандыруу үчүн толук кандуу киришүүгө мезгил келди. Союз тарагандан кийин баарыңыздар жакшы билгендей айылдык, райондук жана шаардык китепканалар ыйлай турган абалга келип калды. Маданият үйлөрүнүн абалына да маани берсек, көпчүлүк айылдарда клубтардын абалы начар экен. Алыскы айылдарда жаңы маданият үйлөрүн куруу зарылдыгы келип чыгууда. Буюрса, кыйын абалда турган экономикабызды оңдоп, жемкорлорго каршы айыгышкан кармашты улантуу менен өлкө казынасын толуктап, адал иштесек, бул маселелерди ыраты менен чечебиз.
Ат башы өрөөнү Кам Манастын акыл кошчусу Кошой атабыз жер деген касиеттүү жер. Ат башы районунун экономикасынын негизги өнүгүүсүнүн тармагы бул мал чарбачылык. Мал чарбасын ветеринардык жактан тейлөөдө ветеринардык кызматкерлердин жетишсиздиги чоң маселеге айланган. Райондо малдын шарттуу башына эсептегенде 98 ветеринардык кызматкер талап кылынса, бүгүнкү күндө 41 эле ветеринардык кызматкерлер эмгектенет экен. 50%-на да жетпейт экен. Малдын саны жыл сайын өсүп жатканы менен малдын асыл тукумдуулугу начарлап баратат. Облустагы эпизоотологиялык абал начарлап кеткен. Аймакта мамлекет тарабынан каржылануучу лаңдарга каршы вакциналар малдын санына жараша толук камсыздалбайт экен. Ушундан улам ветеринардык кызматкерлердин штаттык бирдигин көбөйтүп, айлык акыларын көбөйтүп берүү көйгөйүн чечүү маселеси турат экен. Кудай буюрса чечебиз муну дагы. Республикалык бюджетке киргизебиз. Бул көп деле акча эмес, бюджет үчүн. Республикалык бюджет үчүн. Чет келтебе суга суу менен камсыз болот. Буга 20 миллион сомдун тегерегинде талап кылынат экен. Тармагында көптөгөн кыйынчылыктар бар экен. Мектептерде окуу куралдары, спорт инвентарлары, чубалгыларын зым карагайларды алмаштыруу зарылчылыгы бар экен. Жол маселеси да эң чоң көйгөй болуптур. Айыл аралык жолдор асфальт төшөлбөптүр. Муну Кудай буюрса эске алабыз. Эми Нарын шаары боюнча көйгөйлөргө токтолсок. Шаарда 45 километр чукул суу өтүп, азыр бири-бирин каралоонун жалган ушак айыңдардын арааны жүрүп жатат. Сабырдуу бололу. Муну айтып жаткан себебим, мен кен байлыктар сатылып кетиптир деген каңырыш кептер менен элибиздин башына айланткан курулай каралоолор көбөйүп жатат. Кен байлыктар бул элдин рызкысы, башка бирөөлөргө бербейбиз. Эгерде аларды иштете турган болсок, анда да эл кызыкчылыгын биринчи эске алып, жаратылышка зыяны тийбегидей кылып, пайдасы 100% мамлекетке түшкүлөбүз. Кен байлыктар бизге ата-бабабыздан калган аманат. Ал баарыбыз жалпыларыбыз, сууларыбыз, ар бир ташыбыз, ар бирибиздин ыйык мурасыбыз. Ардактуу агайын журт, катаал шартта күн кечирген кыргыз журтумдун ар бир көйгөйүн акыйкат деп, адилеттик деп күн кечирип, бийликтин буга чейин жасаган өкүмзордугуна каршы туруп келгенсиздер. Акыйкаттын баасы тууралуу, чындыктын салмагы тууралуу мен баштан өткөн кайдыгерликтин айынан экономикабыз эңшерилип, азыр кыйын абалга келдик. Мындан чыгуунун жол жоболорун биримдик менен, ынтымак менен, ананда талбаган мен мекендештерим эзелтеден теңир тоолуктар бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ынтымакта жашап келген. Мындан ары дагы баарыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт каалайм, тынчтык болсун. Жолуңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Эми суроо Кошуна Кытай мамлекетинде канчадан сатылып атат, бүгүн рынокто канчадан сатылып атат, ошол сатып алчу маселе. Бардыгы ачык көрүнүп турат. Бир жылдан кийин дагы, мисалы бүгүнкү күндү жазып туруп, ошол күнү канча эле десе чыгат мисалы, туурабы азыр? Илгерки заман эмес да. Жолоочу уулу Нур Султандан суроо. Тоголок Молда айылынын тургуну Ак-Дала районунун көйгөйлөрү маселесинин бири турак жай куруу үчүн жер тилкелерин трансформациялоо кылуу керек. Сиз эмне деп ойлойсуз? Алга Садыр байка. Трансформация маселелерин биз жергиликтүү бийликке беребиз. Сизге киргенделер баягы коррупциялык элемент. Акча берип, мен Султан Сарыга сөзсүз түрдө бир күндү бөлүп, бир күндү, эки күндү бөлүп келип, бардыгын териштирип туруп, анан айтайын. Дегеле Нарын шаарына каттаган ички жол маселесин асфальттоону колго алып берүүнү суранабыз. Өмүрбеков көзүңүзгө алабыз, жардам кылабыз. Урматтуу Садыр Нургожоевич, убагында суура албайбыз. Техникалар жетишсиз. Жөнөкөй телефон байланышы жакшы иштебейт. Балдарыбыз онлайн сабакта кыйналып жатышат. Өзүм Ак-Даладан келдим. Ак-Даланын тилектеш колхозунан. Atım Makşip Ramil. Ne sebepten çağlagan sebebim zaman jakşın bарын түшүндү алып. Türmöge düştü.
Көп azap tozaqты gördü. Başkanın görüp atabız, barıp. Görüp жүргөнбүz, жүрүү сөздөрүн бала укканбыз. Депутатта көргөнбүз. Бүт калп. Бул бала болуп калса үмүтүбүз чоң. Жакшы кам болуп берет, эл башчысы болуп берет деп ошону тилеп атабыз Кудайдан. Жетим ал тилеп атабыз. Эл үчүн иштеп берет деген чоң үмүттө келип атабыз. Макишев Дамин. Мен Нарын районунун Жыланар айылынан келгем. Атым Султаналиев Кадыш Садыр Жапаровду колдоп келдикпиз. Садыр Жапаров иштейт эми. Жана эмелер чоңдорду эме кылып тебичкендер кустуруп ошолор иштейт. Ошончо шайлаган Садыр Жапаровду. Азыр кандай иш өрөйүндө атасыз? Азыр эми биздин айыл мектеп 68-жылы курулган. Ошол оор акыбалда турат. Ошону жаңы мектеп салып берсе деп эме суроо өрөйүндө атам. 68-жылдан бери жараксыз болуп калды да. Эстейсизчи. Жыланар айыл. Сүйлөп койгон. Өзүңүздү тааныштырып, анан эмне себептен колдонуп атасыз? Мен өзүм тааныштырып этсем, Четнур айлакөттүн орто сайылынын тургуну болом. Иманалиев болот атым. Биздин тилегибиз Садыр Жапаров агабызды колдогонубуздун себеби башынан көп кыйынчылыктарды өткөрдү. Бул киши башынан көп кыйынчылыктарды өткөргөн себебинен эл ишенип башынан эле ишенип келгенбиз, колдоп келгенбиз. Орто жерден бут тосуулар коруп, каралоо менен камаган күндөрү болгон оор турмушту башынан өткөрдү. Элдик киши деп биз толук ишенебиз. Буга дейин колдоп келгенбиз, бирок орто жерден бут тосуулар көп болгон. Биздин элибиздин, журтубуздун эң чоң келечеги үмүтүбүз ушу киши. Мурунку президенттерди көрдүк, ичип жеп, айткан сөздөрүн аткарган жок. Ичип жеп, карчаны аябай, наоборот, өркүндөтүп өстүрдү. Бул киши болсо мына келери менен эле мына 10 күн, 30 күн болсо ошону 10 күн иштеди, канчалаган немелерди иштеди. Өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бул кишиге биз толук ишенебиз. Элдин үмүтү чоң. Бул кишиге ишине ийгилик бар болсун, аман эсен болсун. Эл журтубузда колу менен көрөтөктөр колдойбуз. Бул Садыр Жапаровдун эң байлыгы бул эл да. Башка президенттер, башка мамлекеттеги бийликтеги бутагында отургандар жалаң элдин акчасын соруп байлык топтосо, бул киши жалаң ушу эл менен аралашып иштеп, элди топтогондо элдин байлыгы, бул кишинин байлыгы эл. Рахмат. Medet görünüyorsanız. Çeşitliği çıkaralım. Urmazı Sadır Durgun'u hoş geldiniz. Ne yurtağır önde. Durağız. Bütün de cennet doğan konup durağız sizde. Каяктан келдим? Мен Атбаш районунун тургуну болом, Рахманова Кенже. Эми бул Садыр агайды биз баягы жеринен колдоп келебиз. Мындайча айтканда, программаларын жакшы билебиз. Буга чейинки иш жүргүзүүлөрүн бардыгын билген жаран катары колдоп келдим. Анан эми бүгүнкү мен өзүмдүн айта турган маселем азыр сөз береби же бербейби билбейм, көпчүлүк болуп атпайбы? Биз ушу курултай маселесин көтөрүп чыгаттык да. Мисалы үчүн азыр Садыр агайды 60% эл колдоп турат. А бирок 30% тегеретесиндеги баягы олигархтар колдоп атат да. Ошонун негизинде мындан кийинки дагы адашпаш үчүн баягы курултай негизделип келген. Конституцияда да бар, бирок иштелбей келген да. Ошонун негизинде ошо курултай 7 дубандан өттү, буюрса кечээ Ысык көлдөн өттү. Анан эми ошо курултай маселесин көтөрүп, мындайча айтканда элдик көзөмөл сыяктуудай. Мунун программаларын ар кандай кылып атышпайбы? Негиздөөчүсү деп атат, жөн эле орган деп атат. Ушу курултайга жакшы маани берип туруп алып чыксак, бул биздин жеңишибиз болот. Бул биринчи президенттик шайлоо, Садыр агайда өзү айткан. Менин 2 жолум турат деген. Биринчи президенттик шайлоо, экинчи жанагы
партиялык жана мажоритардык. Ушул экөөнүн гана эмеси турат да. Алдыда боло турганчы. Эми ошол эки белден өтүп кете тургандан кийин элдин маселеси көтөрүлүп, бир жакшынакай бир жашоо, келечекке жакшы жашоо менен карайбыз деген оюбуз бар да. Буюрса ошо менин өзүмдүн оюм, ушул курултай маселесин көтөрүп чыгалы деген оюм бар. Эми Садырагайды колдойбуз. Буюрса баары жакшы, жети дубагын колдоп атат, буга чейин колдоп келгенбиз. Мунун программасындагы көрдүк, айтып аткан сөзүн, кылып аткан иштерден бери көрүп атабыз да. Бир жыйынтыкка келип атат. Буга чейин көргөнбүз, баарын да колдоп көргөнбүз да. Буюрса жакшы, эми ошол жөнүндө айтайын дегем. Көп сүйлөп калдым окшойт. Биз де жетим тоону коргойбуз деп чыгып алып айтып атат. Кийинки муунга калтырашыбыз керек дейт. Эгерде эртең экономикалык кризистин сазынан чыга албай калсак, чөгүп кетип, туш-тушка дефолт болсок, мамлекетибиз чачырап кетсе, жетим тоонун кимге кереги бар болот анда? Жетим тоо сенин балатын небере чөбөрөң эмес, өзүңө калбай калат да керек болсо. Анан ошон үчүн ушундай чоң проекттерди өзүбүз иштете турган болсок, буган көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Ал жерде бир сианит иштетип, элдин суусуна деге суу булгап аткан жери жок. Жөн гана кесип алып эле, кертип алып, сырьёсун сатсаң болот. Андан кийин завод салып алгандан кийин аны переработка кылып, андан түшкөн пайда менен мамлекетти көтөрүп кетсек болот. Ушул эле өзүңүздө турган нарындыктар иштейт, ошол айылдыктар иштейт, ошол жерде 10 000 деген иш орун пайда болот. Жаманбы бул эмнесинерге? Эгерде жок деп баарыңар элдин көпчүлүгү каршы чыгып туруп, кереги жок десе, анда иштетпей эле коебуз, анда эмеси бар экен. Анда эптеп башка булактар менен чыкканга аракет кылабыз. Бирок 10 жылдап биз экономикалык кризистен чыга албайбыз, аны иштетпесек, өз байлыктарыбызды өзүбүз иштетпесек. Мен өзүңөр өткөндө билесиздер, жумуштан кетип атып, тапшырып кетип атып, убактылуу өкмөттүн башчысын. Мен буйрук чыгарып кеткенмин. Алтын, күмүш казып аткан жерлерге мындан ары лицензиялар берилбейт деп. Буга чейин берилгендер иштеп атат, азыр алар менен өзүнчө дагы келишим түзөбүз. Ага убакыт жетет, убакыт келгенде түзөбүз. Жай айларында отуруп баары менен сүйлөшөбүз. Мындан ары алтын, күмүш деген казылбайт. Эч кимге лицензия бербейбиз. Өзүбүз деле казыштын кереги жок. Анткени жетим тоо менен гана кризистен чыгып кетсек болот. Алтын казганда сөзсүз түрдө сианит колдонулат, башка химикаттар колдонулат. Ал агып барып сууга кирет. Ошон үчүн зыяны көп экен, пайдасынан зыяны көп. Микрофонду бияка берчи, жаштарга бер. Мына баратат микрофон. Салам алейкум. Садыр Нуркожоевич. Бизди чын жүрөктөн жакшы көрөбүз, бирок бул нарын жергеси көбүнчөсү 70% жакыр. Анан бул жакта чын эле үйгө жетпей жүргөн, жерге жетпей жүргөн азыр жерди сурасаң $300, 300 сом, 300 000 сомдон артык айтпайт да. Анда Агахан бул жакта жатат, аферисттер буларчы. Дилибизге дагы неме келбейт да. Дилибизге дагы шайкеш келбейт. Мен алдаткам. Сертификатында бар. 47 мамлекетке жарайт деп коюшкан булар. Мен прокуратурага да бардым былтыр. Анан Россияга кетип калдым. Мен прокуратурада айтып атат, кой, бул частный экен, эчке колуңан келбейт сенин. Деп ошондо мен прокуратурага да кайрылдым, документтерим бар, бүт. Соцпомощко да 3 жыл иштедим. Булар алдап коюшту биздичи. 500дөй, 600дөй балдарды алдаттын арындачы. Жаш балдарды өлө алдап эле өзлөрүнүн үчүн эле иштеп коюшту да. Агаханды кетириңиз. Бу карапайым элге чечип бериңиз ошо жерди, гектарлаган жер. Чечип бериңиз. Мен да компенсациянын да кереги жок. Нарын эли үчүн болгон кетсин. Ошо карапайым элге ошо жерди гектарлап жатышат. Жери жок, үйү жок, көп карапайым элдер бар. Ошолордун баары жатат чын эле. Ошолорго чечип бергиле жакырларга. Агаханды кетиргиле. Мен прокуратура, мен документим да бар, мен бүт жазып кетем, документтерим да бар, сертификатым да бар, 47 мамлекетке жарайт. Прокуратурадагы булардын сөзүн сүйлөп атат. СМБ да булардын сөзүн сүйлөдү. Милициялар да ушулардын сөзүн сүйлөдү. Сиз эркек болсоңуз чечкиз Садырбайке. Макул, караштырып көрөлү, эки жакты тең териштирип көрөлү. Тетиги желек кармаган жигитке берип койчу, ким микрофонду. Садыр Жапаров, кут конгон нарын жергебизге
так кош келипсиз. Биздин сизге чоң өтүнүчүбүз бар. Жаштардын тилеги, үмүтү сизге чоң буюрса. Биз мигрант болуп, Кыргызстандын жаштары качан мигрант болуп иштөөдөн Кыргызстанда иштейбиз. Качан болсо мекенибизди таштап, жаш ымыркай балдарыбызды таштап, карган ата-энелерибизди таштап, талаалап, башка элге кул болуп иштеп жүрөбүз. Ошондой эле ошолордун арасында мен жолдошум экөөбүз ичпей жер тилкесин сатып алдык эле Борбор калаадан 295-контур Байонна Антоновка. 3 жыл мурун сатып алганбыз. Там куралы деп келсек, жерибизден эчтекеси жок. Же акчабызды ала албай кыйналып турабыз. 2 балам менен ара жолдо калдым. Ымыркай баламды таштап туруп иштегени кеткем. Акчабыздан жок, жерибизден жок, талаада калдык. Кызыл китеп документи бар. Ушуга жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Сотко берсек акча сурашат. Акчабыз жок ага. Жардамдык Садыр Нуркожоевич. Мен Абдыгапаров Кубанычбек, эмгек Нардобулат Эмгек айылынын тургунумун. Ушу биз айылдын атынан, элдин атынан келдим, Садыр байке. Ушу бизде жайыт, жалгыз Нарын районунун Эмгек айылында гана жайыт жок. Ушу же муну губернатор чечпей койду, же аким чечпей койду, же болгон сот да чечпей койду. Ушу маселебизди карап бериңиз. Экинчи маселебиз Садыр байке. Каберик балдар бакчасы деген бакчабыз бар эле. Ошол биринчи ташы бүтүп, экинчи ташы турат, 7 жыл болду. Ал бир кемпирдин 4 комнат камында 50 бала камалып жатат. Ошол чечип берип койгуз, айына 5000 сомдон ошол кемпирге төлөп 50 баланы камалып жатабыз. Ушул эки маселени чечип берип койгуз. Ал маселебиз мурун СДПКга 10% силер добуш берип койдуңуздар да биздин садигибизди токтотуп салды Садыр байке. Ошону чечип берип коюңузба. Макул караштырабыз. Садик менен мектептерге биз катуу көңүл буруп атабыз азыр. Садиктер менен бала бакча менен мектептерге катуу көңүл бурабыз. Садыр Жапарович, мен Акталаалык Чыгай Өрүсбек деген болом. Сиз Актала үчүн экили нерсени айттыңыз. Калганын биз үчүн, Актала үчүн эчтеке айткан жоксуз. Ошон үчүн сиз президент болуп шайлангандан кийин Акталага атайын келбесеңиз болбойт. Барам сөзсүз барам. Угуңуз, анткен себеби. Себеби биз Акталаалыктар 120 километр алыс турабыз. Бизге эч ким барбайт. Чоңдоруң да барбайт. Барса бүт коррупция, жанагы комиссия деген баргандар бүт акча да алайт. Анан эми мындай. Менин суроом бар эле, үчөө эле. Биринчиси айыл чарбасын көтөрүү үчүн Жамандага деген канал бар. Ушул 10-30 жылдан бери айтып жүрүп, эч ким эчтеке кылган жок. 8 километр узундукка состуруп берсеңиз, 3 айыл өкмөтү 3000 гектар жер сугарылат. Бул бир. Экинчи, бизде Байетов айылында Борборунда суу чыкпайт. 61-жылы курулган боюнча суу жок. Акчабызды банкага эл чогултуп коюп 2,5 миллион сом турат. Ушуга жылда болот дешке жок. Үчүнчү, бул жанагы шайлоону партия деген системаны жойт. Партия деген кая мына жаныңызда умат турат. Канча келип ким менен Текебаев менен келип бир şey айтат, эчтеке аткарган жок. Мына Шыкмаматов өзү бунун кереги жок, ошон үчүн партия эмес, адына мандатный болуш керек. Съезд деген болуш керек, курултай деген болуш керек. Мына жакында Курпускай атындагы айыл өкмөттө съезд болуп өздөрү чечип атат. Биз дагы отчет алышыбыз керек да. Президенттен эмес, акимден, облустан, башка жерден. Ошон үчүн ошол отчет алмай болсун, курултай кирсин жанагы тиги конституцияга. Туура. Нарын шаары өзүңүздөрдүн депутатыңыздарды жибересиздер. Анан мурдакыдай бир жолу шайлап койгондон кийин 5 жыл келбей коет го. Сиздер жылда барып туруп сурап турасыздар андан.
2 жыл келбей қалса барып сұрайсыздар. 1 жылда 1 жолу келбесе дағы барып сұрайсыздар. Жыл сайын 1 жолу чогулуп курултайга сурап турасыздар да. Мындан ары мына элдин колунда мүмкүнчүлүк пайда болот. Жыл сайын сурап турганга. Шайлаган депутатыңыздарды өзүңүздөр контролго алганга мүмкүнчүлүк аласыздар мындан ары. Эми урматтуу Теңир Тоолук туугандар, кимиңиздер суроо берип үлгүрбөй калып аткан болсоңуздар, же болбосо жазуу жүзүндө берген сурооңуздарга жооп болбой калса, кап этпеңиздер. Бардыгы бир папкага тиркелип, иргелип, анан бардыгы наказдарыңыздар аткарылат. Биз кийинки Кочкор районуна барышыбыз керек, ошогон үлгүрбөй калбайлы, аякта да элди күттүрүп койбойлу, суукта деп атабыз. Ошондуктан суроо жоопту эми токтотсок. Эгер рухсат берсеңиз, урматтуу туугандар, келиңиздер, мүмкүнчүлүк түзөлү, келиңиздер. Эми аксакалдарыбызга сөз берели, урматтуу Абыкеев. Азыр бир тетиги топко берип келчи, жаштарга берип келчи, бирим жок микрофон берип кел. Микрофонду талашпай, маданияттуураак кичине. Салам алейкум, Садырбай ака. Иштелбей атабыз. Бир частный лавочкага ачып берип коюп турсуздар. Дайлап ишиктердин атынан. Ошо жерде бир частный фирмага ачып берип коюп, азыр биздин ишти тоскоолдук кылып, ушуга чейин чота чечише албайбыз. Ушу граница кандай чечилет? Мындайда бир эле фирмага частный жок, андай жок да бир эле фирмага ачып берип коюу деген. Чегара ачык. Элдин бардыгы, бизнесмендер дагы, Кытай тараптагы президенттик шайлоону күтүп. Саламатсызбы, Жапара Садыр Нуркожоевич. Мен суроом бар эле. Мынакей, папам мектепте охранник, айлыгы 5000 сом. Мамам болсо мектепте техперсонал, айлыгы 5000 сом. 10.000 сом, экөөнүкү бирге 10.000 сом. Үйдө байкем да иштебейт, жеңем да иштебейт. 10.000 сомго эч ким жашай албайт, мисал үчүнчү. Неге разнорабочийлердин айлыгын көбөйтпөйсүңөр бересиңер? Жана мен дагы бир жолу айтайын, мен быйыл 9-классты бүттүм. Өзүм каалаган окууга өттүм. Бирок 9-классты бүткөндөн кийин бюджет жок экен, контрактка өттүм. Атам менен апамдын айлыгы бириги 10.000 сом болгондугу үчүн окутпай коюшту меничи. 10.000 контрагы 40.000 сом экен, айлыгыбыз 10.000 сом болсо, биз кантип контракт төлөйбүз деп окутпай коюшту. Ушунча окубай калып каламбы? Туура маселе, туура проблема. 36 миллиард. Бул проблемалардын бардыгы бирдей. Бүт өлкөдө бирдей. Бул нарында эле эмес, бардык өлкөлөрдө. Ошондуктан мына бюджетибизди көтөрөлү, өзүбүздүн кен байлыктарыбызды өзүбүз иштетели, бөлөк бөтөн жерге берип жиберип, анан кайыр сурагансып берчи бир аз кичине үлүш деп отурбай, өзүбүз иштетели. Биздин деле ошолор окшогон башыбыз бар, 2 көзүбүз бар, 2 колубуз, 2 бутубуз бар. Мындан ары ошол тез аранын ичинде ошолорду иштетип туруп, анан экономикабызды көтөрсөк, бардыгыңыздардын айлыгыңыздар көтөрүлөт. Азыр эмне кылып көтөрөбүз? Бюджет бөксө болсо, 0 болуп турат азыр мына. 0 менен чыгып атабыз да. Мунун бардыгы билесиздер, уурулуктун кесепетинен, коррупционерлердин кесепетинен болуп келген окуя болду мына. Бюджеттин нөлдүгү, тартыштыгы. Эми алардын баарын тазалап, коррупционерлердин баарын жок кылып, бардыгын көзөмөлгө алып, күнү түнү дебей иштесек, бюджетибиз толот. Кудай буйрса, эмки жылдан баштап, эмки жылдын аягынан баштап, мындай сезе баштайсыздар да. Ошол эми жыйынтыктаганга уруксат этиңиздер эми. Калган сурооңуздар жетпегендер, мына микрофон жетпегендер көп турасыздар мына. Соцсеттерде мен отурам. Facebook аркылуу бергиле, Одноклассник аркылуу бергиле, Instagram аркылуу бериңиздер сурооңуздарды, мен жооп берейин. Кечки саат 8-9-дарда карагыла, киргиле, прямой эфирге кирип, сурооңуздарды бериңиздер. Ошол жактан жооп бергидей болом. Андыктан, урматтуу Теңир Тоолук туугандар, мына атарытып, жол карытып, атайын убакыт бөлүп, сиздер үчүн келгенин Садыр Нуркожоевичке бир ыраазычылык кол чабууларын чабып койбойлубу? Рахмат. Андыктан, азыркы сөздүн кезеги урматтуу Абыкеев, Чолпонбек мырза, келиңиз, сөз кезегин сизге берели. Келиңиздер туугандар эми. Теңир Тоо деген ыйык атталып жүргөн жердештерим, саламатсыздарбы?
Kандай turasыздар? Sizlerdi birinci кезекте кирип келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Ушу кирип келген жаңы жылыңыз ырыскылуу жыл болсун. Уй жылы келатат дейт, майлы сүттүү жыл болсун. Ошо жаңы жылда биз жаңы багытка өтөлүк, жаңы жолда чалып, мамлекетибиздин жаңы өзгөрүүсүнө жетишелик. Ошон үчүн мына жалпы кыргыз эли колдоп турган Садыр Нуркожоевичти президент кылып шайлап алып, кыргыз эли мындан ары эми жалаң гүлдөнүгө турган жолго түшөлүк. Мына ошону сиздерге жаңы жыл астында каалап кетмекчимин. Урматтуу жердештерим, мына баарыбыз айтып атабыз. Өткөндө угуп атасыздар бардыңыздар. Барган сайын ушак күчөп баратат. Барган сайын ар кандай сөздөр чыга баштады. Мына ушул сөздөрдүн аркасында ким турганын карасаңыздар эле, ал сөздү айтып аткандар кимдер экенин карасаңыздар эле, ал эмне себептен айтып аткандыгы билинип калат. Мынакей Садыр Нуркожоевичтин башкы иши коррупция менен күрөшөм деп атат. Ушул коррупция менен күрөшүү бул өтө оор иш. Ошондуктан урматтуу жердештерим, андан ары да колдойлук. Андан ары да коррупция менен күрөшөлүк. Антпесек, эгер эл биримдикте болбосок, коррупция деген бул жанагы жийти баштуу ашудар сыяктуу. Бир башын кессең, бир башы кайра өсүп чыга берет. Анан дагы бир нерсени айта кетейин, урматтуу жердештерим. Коррупция менен күрөшүүдө менин айылдашыма тийбе, коңшу айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер дебейли. Эгерде жаныбызда тууганыбыз коррупционер болсо дагы ошого сен коррупционер экендигиң үчүн сен жазаңды алышың керек дегенге баралы. Эртең биз коррупционер экен деп кармалган айылдашыбыз үчүн жол тосот элем деп, жол болчу болсо ушуну бошотуп койгула деп, ушул коррупционер болсо деле мейли чейин ушуну айып койгула деп чыга калбайлы. Антсек биз өмүр бою коррупциядан кутула албайбыз. Айланып кетейин жердештерим. Коррупцияга баарыбыз тике туруп күрөшмөйүнчө ал чүмшүктү Кыргызстандан кубалап чыга албайбыз. Мен сиздерден ушуну гана сурап кетмекчимин. Эми күн суук болуп турган кезде көп эле сөздү айтайын дейм, бирок эми ушу суукта сиздерди да үчүтпөйүн. Рахмат бүгүнкү колдоп атканыңыздарга. Жалпыбыз менен колдойлук. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу туугандар, жанагы 9-класстагы сүйлөгөн кыз ушул жерде болсо бул жака келип койсоңуздар, өткөрүп жиберсеңиздер. 9-класстагы кыз. Аны эмесе жалпы Теңир тоонун атынан дагы бир сөз кезегине берели. Ардактуу аксакалыбыз Өмүрбек Дөөлөб аксакал, келиңиз. Урматтуу калайык калкым, бүгүн касиеттүү Теңир тоо жергесине, бүгүн анын элине тарыхый күн. Ошону менен бирге биздин сүйүктүү уулубуз, Кыргыздын сүйүктүү уулу Садыр уулубузга тарыхый күн. Бул күндү, бул тарыхый жолугушууну тилеги, Кудайдын буйругу, Кудайдын назары ыроолоп отурат. Муну биз Теңир тоо элинин жеринин урматтуу президентибизге болгон сыйы, элдин бир добуштан добуш берүүчү ыкласы катары күндүн жаркырап тийип берип турганы бүгүн ушунун эле биздин бир добушта, бир чечимде экенибизди билдирип турат. Туурабы калайык калкым? Биз Садыр уулубузга эч сөздү айтпай эле, так ушул эле маанайда айтып койсок эле жетиштүү болот деп ойлоймун. Касиеттүү Ысык көлдүн 8 акесинин ыйык бүгүн дагы бир косколуп, ошолордун назары, ошол ыйык көлдүн элге болгон касиети биздин Садыр уулубузга жуккандыгы, Садырга Кудайдын, элдин назары бала күнүнөн түшкөндүгү, Садырдын өмүрүн эл жаратканда дагы, Кудай назарын салганда дагы, ушул элдин таалайы үчүн, элдин келечек бакчысы үчүн жаратып бизге тартуулаганын биз канча жылдардан бери күтүп, канча жылдардан бери сабап, канча жылдан бери сагынып күтүп келдик. Ошол күн бүгүн алдыңыздарга келип турат. Туурабы элим? Ушул чоң касиеттүү жолдо
Садыр уулубузга айланайын ак жолго алуу менен бүгүндөн баштап Теңир Тоо эли касиеттүү жери Садырды президент катары эсептейбиз. Президенттик жолу куттуу болсун дейбиз. Ушул куттуу болсун. Мен сиздердин атыңыздардан облусубуздун, элдин жердин атынан президенттигин куттуктап кетүүгө уруксат этип койгула силердин атыңардан. Кут болсун, кут болсун, кут болсун. Рахмат. Ошону менен бирге президенттик жолунда айтар анча-мынча собол бар. Бул элдин атынан, сиздердин атыңыздардан айтылат. Себеби жол маселеси айтылды. Облусубузда мына мен Акталайдан ушу жерге чейин 4 саатта келдим. Бишкектен Нарынга чейин 4 саатта кетет. Бул ат башы Нарын райондорунун жолдор жөнүндө айтылды. Бирок областка тийиштүү жол Садырга кылайын. Ушу жол маселесин биринчи эсепте алып чечип бере көр. Элдин чөнтөгүн жолга кабатат. Таксисттер айына 2000 сомдон акча табат, 4000 сомдон чөнтөгүн кактырат. Дагы ушул жол үчүн, дагы ушул жолго бир керекке жарап бере көр. Ушундай эле Растомашка жагы элди кыйноодо. Өзүн сыйлаган өлкөдө биринчи жолу Растомашканы ошол жеринен жасайт. А бизде болсо Кытайдын кылкылдаган тоодой жүктөгөн машиналары төрүбүзгө чейин өтүп, дагы ошол жерде сайраңдап жүрүп атпайбы? Айланайын Садыр уулум, дагы ушуну чечип бере көр. Өзүнөн неметишке. Рахмат Аксакал, рахмат. Келиңиздер келмесе, буюрса шайландым деп эсептейли. Бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дейт. 10 миң деп кана эмесе, ардактуу калайык калк. Алакан жайып Садыр Нуркожоевичке бир жакшынакай батаңыздар берсеңиздер. Аксакал келиңиз, отурган жериңиздер эле кыйнабайын. 10 миң деп алакан жайалы. 10 миң ардактуу мусулман бир туугандар. 10 миң келиңиздер. 10 миң. Балам Садыр, биринчиден мен тілеген өмүрлүү бол, бактылуу бол, ору циркодон сырткары бол балам. Эми менин сенде тілегим ушул, бирден бир тілеген тілегим ушул, бактылуу таалайлуу падыша бол. Кепке немедей Казакстандын падышасындай, орустун кетип бүтүнүндөй болгон бактылуу таалайлуу болуп, кайра ушул элиңе, журтуңа керегин тийген өмүрлүү падыша бол айланайын. Мен тілегим эле ушул өркүндөп өсүп Кыргызстан элин башкарып көп жылдар болуп падыша болуп турбой. 10 миң Аллаху акбар, мен атайын суранып тілегим батамды берейин деп келдим эле балам. Ушул менин берген батамды Алла Таала кабыл кылсын, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун, бар баладан, жок баладан, бөйдө кайгыдан, биежал өлүмдөн Алла Таала сактасын. Амин. Аллаху акбар. Амин. Аллаху акбар. Аны эмесе, ардактуу агайын туугандар, мына бүгүн дагы сонун күн болуп отурат. Элдин ишенимине ээ болгон, чыныгы элдик лидер болгон. Урматтуу Теңир Тоолук бир туугандар, суукка карабай келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кудай буюрса президенттик шайлоодон кийин дагы бир жолу аман эсен ушул стадиондон көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар. Рахмат. Кана эмесе, Садыр Нуркожоевичтин колдочулары бар бекен? Теңир Тоолук туугандар бар бекен? Ардактуу туугандар, чоң ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер аны эмесе, кандай тосуп алган болсок, дал ошондой тартипте башаламандык кылбастан Теңир Тоолуктардын кандай тартиптүү экенин, кандай маданияттуу экендигин дал ушул жерде көрсөтүп, жакшынакай кол чабуулардын астында уулуңуздар Садыр Нуркожоевичти узатып алгыла. Келиңиздер аны эмесе, кол чабуулар менен Садыр Нуркожоевичти узаталы. Садыр! 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 Рахмат туугандар! Айдан аман, жылдан эсен көрүшкөнчө, жакшылыктар боло берсин. Буйрса 10 январь күнү ар бирибиз дагы ушул уулумуздар Садыр Нуркожоевичти шайлап алып, буйрса Кыргызстандын келечегин жаңы барактар менен баштап алалы. Чоң рахмат!
Сүлейрелі. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу Теңир Тоолуктар, бүгүн баарыбыз президенттикке талапкер Садыр Нуркожоев Жапаров менен жолугуштук. Нарын эли, Теңир Тоо эли баары бир күч бирдикте колдоонун көргөздү. Биз Нарын областтык Афган ардагерлери дагы чогуу чечим чыгарып, Садыр Нуркожоев Жапаровду колдойбуз. Колдойбузбу? Ура, 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 ура! Садыр биздин президент! Ура! Садыр